Кыргыз эли күнү чертсең айтып черт дейт эмеспи? Анысы сыңар ар бир комуз көзүнүн айтып бүткүсү баяна, сыра, тарых таржымалы болот.
Дан бугу деп аталат. Анын жаралуу тарыхы боюнча эл арасында ар кандай жоромолдору бар. Эми бул сынган бугунун тарыхын айтсак, көл башында бугу урусунан чыккан Байгазы деген комузчунун сындым деген күүсү экен. Бул киши ушул өзү комузчу, ырчы киши болгон экен. Анан күндөрдүн биринде ушул көлдүн аркы тарабына бир чоң тойго сый менен чакырылат экен. Бул барып ошол тойдон өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, күүсүн чертип дегендей ырын-ырдап, ошентип баягы элдин көңүлүнө жагып, ал эмес ошол жерде күйөөгө кетип аткан кыздын тою болуп атпайбы? Ошол күйөөгө кетип аткан кыз бул кишини баягы жактырып калат экен. Байгазы комузчу кызды жактырып калып, экөөнүн көңүлү түз болуп калат экен. Ошентип экөө бир сөзгө, бир чечимге келишип, анан экөө бул Байгазы комузчунун айылына, Сары булак айылына түндөп качып жөнөшөт экен. Ошентип качып барып, баягы ууду угулуп, теге байга жетип, анан бай өзүнүн кишилерин жиберип, Байгазы комузчуну алып келгиле, жазасын берели, кызын алып келгиле деп жибергенде, барып ошол жерден алып келебиз деген кишилер жетип барып ошол жазасын берген атканда, бул Байгазы комузчу кадимки Балбай батырдын жакын туугандары болуп, ошол киши ортого түшүп аман-эсен алып калган экен. Экөө баягы бири-бирине көңүлү түз болгондон кийин татынакай турмушун куруп, баш кошушуп, үйлөнүшүп, жайланышып дегендей ошентип турмуштарын уланта беришет экен, балалуу болушат экен. Ошо баласы бир 3-4 жаштарында кандайдыр себеп менен бир ооруга чалдыгып, о да дүйнө сапар салат экен. Ошо баласы дүйнөдөн кайтканда ушул Байгазы комузчу бул аябай каттуу кайгырып, ушул сындым деп анан ушул сынган бугу күүсүн чыгарган экен да. Бул күү бат эле элдин жүрөгүнөн түнөк таап, Байгазынын сындым күүсү деп аталып калат. Кийин күүнү залкар комузчу Карамолдо Орозов чертип, көркүнө чыгарган дешет. Карамолдо ата чертип жүргөндө бул күүнүн атын белгилүү залкар комузчу, кыякчы Мураталы Күрөңкеев атабыз ошол Карамолдо атага айткан экен. Бул күнү сындым дебей, сынган бугу деп чертип жүр деп. Мына ошондон бери бул күү сынган бугу болуп, биздин заманга чейин биз да чертип ушинтип жүрөбүз. Ооба, күндөр күнгө, айлар айга алмашат. Убакыттын өтүшү менен эл да, жер да жаңырат. Өткөн кеткендер унутулат. Бирок канчалаган мезгил барактары жаңырса да, комуз күүлөрү мына мынтип элдин эсинде сакталып кала берет.